Мәлім. Ömür boyanını aytırıp. Emm kağlagaның айтып atpayıp emesке kalgan şu bizim ötmön baskan jolubuzda andamışka toğdu toңkorgon jokpuz. Bizim menin anda murunku intervьюм өчүр анда. Жок, аке, жок, аке өйдө карап сүйлөшөңүз. Мурунку жок азыр тартпай эле отурбайбы? Ой, кетип атыр да, прямой эфир кетип атыр. Мына Дубайдан салам айтышып атыр. Прямой эфирге сүйлөп атышты да. Biz жашообузга ыраазыбыз, Разыбыз. ыраазыбыз. Шүгүрчүлүк кылабыз Алланын алдында. Ооба. Биздин байлыгыбыз жана байбиче айткандай балдарыбыз. Кылган элдин арасындагы алган сыйыбыз, урматыбыз биз үчүн ошол байлык. Менен азыр балдардын ар бир баланын үйүндө конок болуп, балдардын төрүндө балдардын неберелерин, чеберелерибизди жыттап, аларга колубуздан келген тарбияны берип дагы деле болсо, арыдык дебей, арыдык дебей. Мына байбиче болсо ушу азыр чөбөрөлөрүн окутуп аткан мезгил. Небереси Кошойдун уулдары, кыздары мунун окуучусу, тайнесинин окуучусу болуп атат. Буга шүгүрчүлүк. Элдин арасында аздыр көптүр кадыр баркыбыз, туушкандардын арасында кадыр баркы бар. Мунусуна шүгүр. Мына азыр бир уруудун, бир топтун, Чарыктын Кашкороо деген тобунун аксакалы болуп отурабыз. Ата тегибиз болсо Каработо хандан урпактарынанбыз. Буга шүгүрчүлүк кылабыз. Өзүбүздүн чоң атабыз Чаргын деген молдо болгон. Анын эл арасында болгон сыймыгы, сыйлыгы, сыйы барандуу молдо болгонугу бир гана биздин аймак эмес, биздин район эмес, тиги облус боюнча Казакстандын Темирке деген шаарына чейинки атагы чыккан билимдүү киши болгон экен. Ошолордун урпактары болгонубузга сыймыктанабыз. Энен ушул немеде отурганда, бекер отурганча деп анда-санда карлык кезде бирке бирдеке чиймелеп коеюн. Ошондон бир эки немем окуп берейин. Өйдө. Жан дүйнө жардылыгы. Жаныңда бирөө жүрөт жолдош болуп, жөн эле жолукканда колдоп коюп, кат кырып кара күчкө сыр билгизбей, сен жазган дасторкондон баса тоюп. Билмексем болуп коет көргөндөрүн, айткысы келбейт сага билгендерин. Бир момун пенде тура деп ойлосоң, жеткиле айтып берет ата тегин. Сындаса бирөөлөрдү шалдап салат, ал мезгилде көздөрү оттой жанат. Жакшы эле ийнине жеткирдим го деп, эки жагын элеңдеп карап алат. Мындайлардын жан дүйнөсү жарды болот, керек жерде ойлонбостон сатып коет. Көрө албастык көкүрөгүн тээп турса, ал кантип ишенимдүү жолдош болот. Ал адам баалай албайт эл кадырын, баарынан бийик коет өз тагдырын. Оюна же келеби, же келбейби, көйдөндөгү көкүрөгү жардылыгын. Ал адам оюна же келеби, же келбейби, көйдөндөгү көкүрөгү жардылыгын. Ушундай адамдарда болот деген тарихте жазылган нерсе. Рахмат.